бир нече адамды жеңген күчтүү эмес, өз ачуусун баскан күчтүү деген хадис бар. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан. Муну Абу Хурайра деген сахабасы бизге жеткизген. Ансыңардай кече Бишкекте үрөө учурган окуя болду. Бир бывший сотрудник, өзү спортсмен экен. 51 жаштагы аялды өлтүрүп, анын кызын өлтүрүп, еще кичинекей баласын өлтүрүп салыптыр. Тройное убийство. Анан ал колго түшөт. Колго түшкөндөгү өзүнүн айткан версиясы болуп атат. Эмне үчүн өлтүрдүм дегенде, өзүнүн семьясы бар экен. 3 баласы бар экен, ошо өлтүрүп салган баланын. Анан тиги аял, 50 жаштагы аял муну шантаждап вымогать эткен экен. Сен семьяңа айтып коем деп. Значит, муну менен экинчи семья болуп жашап жүргөн. Жөн эле никеге ол ачка чыкпайт беле. Зачем мынчалык кыйналып? Анан бердеги ошол жанагы айтылган хадис боюнча күчтүү ошол мең одоп калдым. Анткени бул менин окуяма абдан окшош болуп атат. Эмне дегенде билесиңер, жана кыз жалажап мага ызы чуулуп, үйгө чейин келип кол салышты. Жакшы эле шанс болду үйдөн. Мен чыгып туруп, балта бычак менен жанчып салайын дедим баягы. Короодо кирип алып төртөө свиреп сөйдөп атканда. Бирок күчтүүлүгүм менен ачуумду бастым, сабыр кылдым, чыдадым. Жанымдагы аялымды токтотуп турдум, токто деп. Жана анда башка деле канча мени көрө албастар хейтерлер жамандашат. Мен кылбаганды кылды дешет, жала жабышат. Ачуумду басып эле келатам го. Анан көп кишиге алым жетип туруп, өчүмдү албай кечирип койгом. Мына азыр угуп аткандар билесиңер кимдер экениңерди. Көп киши билесиңер. Так что ошол бывший сотрудник өзү спортсмен, дүйнөлүк чемпионатта экинчи место алганына карабай ачуусун салат этип алган жок, ачуусун баса алган жок. Тилекке каршы бир үй бүлөнү кырып салды, бир үй бүлөнү. Үчүнчү баласы өзүнүкү экен, жана кичинекей баласы. Анан ошол хадис дал келип атат. Ачуумду басып мен мына отурам көп жылдан бери. Көп кишиге ачуум келсе дагы. Демек, реальный күчтүү мен экенмин, ачуумду баскан. Болбосо менин окуямда эле акыркы окуямда там и шантаж болду, 100 000 сом вымогать этти. Үйгө ачыктан ачык келип эскертип кетип кол салды. Роодон тиги кыздын алдынан чыккан, жалпайдара чапмакмын, бирок ачуумду бастым. Ачуумду басып, ошо пайгамбарыбыздын хадисин ишке ашырып келатам. Бул деген мен хадис сүннөттөрү менен жашагандан себебинен. Анан көбүңөр азыр айтып чыгасыңар, андай аялың балбары болуп туруп эмне башка кыздарга тиешесиң деп. Тиешсем мен деле дагы эле хадис менен жашап атам. Мүмкүн мен экинчи семья күткүм келди. Так что бул менин движением силер ката таба албайсыңар пока. Ошондой.